Акыркы ит. Автору Елена Андриаш. Орусчадан которгон Эрнест Хияз. Петр Иванович адаттагыдай эле бүгүн да таң эрте турду. Мындай маалда ал Грей деген ити менен сейилдеп жүрөр эле. Бул жолу жанында ити жок. Кийинип алып, үйүнөн чыккан бойдон күндө басчу жолу менен келатты. Жол катар ити эсине түшүп, аны менен кошо жашаган 14 жылдан берки ар кыл элестер көзүнө элестеди. Баскан сайын бут астында куураган жалбырактар шуудурайт. Ошол Грей деген итти асырап аларда аялы менен сүйлөшүп, "Кел, ушул акыркы баккан итибиз болсун" деп өз ара келишкен эле. Ал кезде экөөнүн жашы 60га таяп, кичинекей күчүк болгону 5 айлык болчу. Кайран жаныбар көзгө сүйкүм көрүнүп, обожок шоктонуп, ары бери туйлап, экөөнүн жүрөгүн элжиретчү. Эми болсо ошонун баары мынтип жок. Бир маалда Петр Иванович шарт артка бурулду да үйдү көздөй жөнөдү. Алды жактан бир аз бой тартып калган, бирок секелек курактагы кыз келе жатыптыр. Жанында кыйла карып калган бир буту аксаган ит жетелеп алган. "Өзүңүздүн итиңизби?" деп сурады Петр Иванович. "Жок" деп жооп берди кыз. "Кошуна үйдөгү байке каза болуп калды. Овчаркасы болсо артында калды. Тууган туушкандарына болсо бул иттин кереги жок экен. Ит багып алам дегендер болсо берели. А табылбаса атайын укол сайып өлтүртүп же талага бош кой берип жиберели" деп ойлонууга 2 жумадай убакыт беришти. Иттин аты Джек, байкуш, карып калыптыр. Жашы 10го таяды. Мунун эми эч кимге кереги жок болуп калыптыр. Күндө кошуна үйгө кирем, тамак берем, ушинтип сейилдетем. Асырайм дегендер болсо издештирип атам" деп аргасы кеткендей жооп берди кыз. "Жакшы, жолуңуз болсун. Сизге ийгилик" деп Петр Иванович андан ары карай жолун улады. Баягы кыздын колундагы карыган ит анын эсинен такыр чыкпады. Ойлогон эле ошол ит, бирок аялына бул маселени айтууга такыр батынган жок. Түн бою жакшы уктай албай, ардемелерди сүйлөнүп атып таңга жуук уктап кетти. Негедир күндөгүдөн өтө узак уктаптыр. Турса аялы жок. Ашканага кирсе, "Дүкөнгө кеттим" деп ала кандай кагазга жазып коюптур. Петр Иванович дароо орнунан ыргып турду да, кийинип, тиги дүйнөгө кеткен ити Грейдин моюн тургун колуна кармап, баягы жолдо кезиктирген кыздын үйүнө жетип барды. Жамгыр себелеп колундагы кол чатырга дыбырап жатты. Үйдүн коңгуроосун басты. Эшикти келишкен сымбаттуу аял ачты. "Мен ит маселеси боюнча келдим эле. Угушумча сиздер итти асыроого берет экенсиздер" дей салды Петр Иванович. "Мен аны бошотуп ийгем" деп жооп берди аял. "Үйдүн баарын састып, анысы да кыйла жүдөтүп аткан." "Бирок сиз 2 ай күтө туралы деген турбайсыздарбы?" "Дебедимби? Аны менен кимдин кандай иши бар? Ал карыган ит тажатты. Өлө көп тамак жейт экен. Анан тойсо диванга чыгып жатып алат. Ошончолук эле. Сизге керек болуп атса, ал шүмшүк итти үйдүн айланасынан караңыз. Мен аны көчөгө чыгарып салгам." Петр Иванович үйдү бир сыйра айланып чыкты. Бирок итти такыр таба алган жок. "Карыган ит көчөдө көпкө деле жашай албайт го. Курткамды кийин да аны издейин" деп ойлонду ал. Петр Иванович ар кыл ойлорду ойлонгон бойдон үйүнө да жакын калды. Үйгө мына жетейин дегенде аялы чалып калды. "Петенька, сен мени урушпачы, макулбу? Урушпай эле койчу." Кайдагы бир селсаяк бомужга боору ооруп үйгө алып келип тамак берди бекен? Же даракка чыгып алып муйолуп түшө албай аткан мышыкты үйгө алып кирип алганбы деп ойлонду Петр Иванович. "Мейли, эми эмне кылсаң да айта берчи. Эмне болду?" деди ал аялына. "Билесиңби, мен дүкөнгө барып кайра кайтып келаткам. Бул ит болсо биздин үйдөн 2 үй нары жактагы үйдүн көчөсүндө жамгырга шөмтүрөп отурган экен. Жанында бирдемелер жазылган кагаз жана итке тиешелүү документтер жатыптыр. Барактагын окусам, бизге кереги жок. Алып кетсеңер макул алып кете бергиле деп жазып коюптур. Ооба, мен билем Петенька. Биз мындан ары таптакыр ит баккыс болуп макулдашканбыз. Бирок карачы, бул итти экөөбүздөй болуп карыптыр. Кирпик каштарынын баарын ак басыптыр. Сен ачууланбачы, макулбу?
Munu da akırı kimdir bir ayaşı gerek de, dep evirep jebirep suranıp jatdy aýaly. Çygarmanın ayağı.